Барыңарга жагымдуу күн достор. Бүгүнкү чыгарылышка кош келдиңер. Бүгүнкү чыгарылышта мен силерге чет тилдерин, өзгөчө англис тилин кантип эффективдүү жолдор менен үйрөнсө болот, өзүмдүн ыкмаларымды, кеңештеримди бөлүшөм. Өзүм болсо Туркия мамлекетинде англис тили багытында билим алып жатам. Ошого чет тилдери боюнча изилдөөлөрдү, чет тилдерин үйрөнүү боюнча ыкмаларды бөлүшүп, пайдалуу болууга аракеттенип келем. Андыктан бүгүнкү чыгарылышты аягына чейин көрүп, ой пикириңерди калтырганды унутпагыла. Негизи бир нерсени үйрөнүү үчүн, жаңы нерсени кылуу үчүн баарыбыз билгендей эле күчтүү каалоо керек. Эгер каалоо болсо, ошонун натыйжасында биз аракет кылып алдыга жылып баштайбыз да. Мисалы үчүн, мен англис тилин үйрөнүп атканда, эмнеге үйрөнүп атканымды алдын ала билчүмүн да. Мисалы мен 7-8 класстарда жаңы телефон алып, жаңы Instagram көчүрүп, ошол жактан чет өлкөлөрдө окуган студенттердин блогторун көрүп, алардын жашоосун көрүп, мен дагы чет өлкөдө окугум келчү аябай. Ошонун негизинде мен англис тилин үйрөнүп баштагам. Ошол мындайча айтканда мен эмне үчүн тил үйрөнүп атканымды, эмне үчүн жаңы нерсе баштап атканымды билчүмүн. Ошого кызыгуу дайыма келип аракет кылчук. Ошого силер дагы эгерде англис тилин же жаңы бир тилди үйрөнөм десеңер, анда эмнеге ал тилди үйрөнүшүңөр керек, ал тилди үйрөнгөндөн кийин эмнелерди кыласыңар, ошолорду билишиңер керек. Ошолорду билсеңер, силерде кызыгуу келип өзү эле мындайча айтканда түрткү болот да, ошол тилди үйрөнүп, ошол нерсени кылганга. Мен үчүн эффективдүү деп эсептелген методдордун бири бул ыңгайлуу убакытта тил үйрөнүү да. Мындайча айтканда, ар бир адамга өзүнө жараша ыңгайлуу убактысы бар. Мисалы, кээ бир адамдарга эртең менен эрте туруп, тынч, эч ким тоскоол болбогон убакытта жаңы нерсе үйрөнгөн, сөз жаттаган, грамматика окуган жакса, кээ бирөөлөргө болсо жана ызы чуу маалда, түштө тил үйрөнгөн жагат, бир нерсе кылган жагат. Кээ бирлөргө болсо түнү менен окуп, күндүз уктаган жагат. Ар бир адамга ар кандай убакыт ыңгайлуу. Ошого жаңы нерсе үйрөнүп атканда, тил үйрөнөбүзбү, башка нерсе жаттайбызбы, китеп окуйбузбу, эң биринчи ошол адамга өзүнө жаккан, өзүн жакшы сезип турган ыңгайлуу убакыт керек деп эсептейм. Мен үчүн эртең мененки убакыт ыңгайлуу. Эртең менен намаздан кийин эле тил үйрөнүүгө отуруп, грамматика окуп, сөз жаттасаң, фраза жаттасаң, жакшыраак эсте калат да мен үчүн. Анткени биринчиден эртең мененки убакыт тынч болот, эч ким сага тоскоол болбойт. Экинчиден болсо, жаңы уйкудан туруп, өзүңдү сергек сезип, чарчоолоруң жоголгон маал ошо эртең мененки убакыт. Анан ошол убакытта мен бир нерсе үйрөнсөм, мен үчүн эффективдүүрөөк болот. Силер дагы жаңы бир нерсе үйрөнүп атсаңар, ошол эң биринчи ыңгайлуу убакытты тапкыла өзүңөр үчүн. Ошол тынч, өзүңөргө эч ким тоскоол болбогон, өзүңөргө жаккан, өзүңөр жакшы сезген убакытты тандап, ошол учурда тил үйрөнсөңөр, силер үчүн дагы эффективдүү болот деп эсептейм. Кийинки мен туура деп эсептеген метод бул кызыктуу кылып тил үйрөнүш керек да. Мындай бирөө тил үйрөнөт десе, кечке ютубду ачып алып грамматика көрүп отура берет, анан башы айланып кетет дагы, ал окуусун улантууну таштап коет. Же болбосо бирөө тил үйрөнөм деп кечке сөз жаттай берет дагы, ал кызыксыз болуп кетет, анан аны таштап коет. Ошон үчүн тил үйрөнүп атканда колдонгон методдору, көргөн, кылган иштери аябай кызыктуу болуш керек. Адам өзү үчүн, мисалы, кечке эле грамматика окуй бербестен, мисалы, күнүнө жарым саат грамматика окуп, андан кийин практикалык иштерди кылыш керек. Же кыскача мультфильмдерди, кинолорду көрүш керек. Же болбосо өзүнө жаккан китептердин англисчесин окуш керек, оюндарды ойнош керек. Мындайча айтканда, тил үйрөнүп атканда, ошол үйрөнүп аткан тилди адам өзүнө кызыктуу кылып алыш керек, кызыктуу ыкмаларды кошуш керек. Ошондо ал адам үйрөнүүсүн таштап койбостон улантып кетет. Мисалы үчүн, мен түрк тилин үйрөнүп атканда, Манас университетинде биринчи даярдык бөлүмүндө окуп атканда, түрк тилин биз грамматика, кыскасы китебибиздин ичинде аябай кызыктуу тапшырмалар көп болчу грамматикадан сырткары. Андан сырткары мен Даңазалуу Доор сериалынын түркчөсүн көрүп баштагам, кошумча кылып. Ал мага аябай жардам берген да, аябай татаал фразаларды ошол жактан үйрөнгөм, же жаңы мындай сөздөрдүн туура окулуштарын,
жанагы дикциялардын туура чыгыштарын ошол жактан көп үйрөндүм деп айта алам да. Кечке эле ошол окшош нерсени кыла бербестен кызыктуу түрдүүчө кылган жакшы. Англис тилин болсо мен эсте калган сериалдарымдын бири Virgin River деген сериал болчу. Ошол жөнөкөй эле бир айылдагы жашоону, ошол жактагы сүйүүнү түшүндүргөн бир сериал болчу ал. Ошол кызыктуу кылып берген да мага тил үйрөнүү. Силерге дагы сунуштайм, тил үйрөнүп атсаңар, мисалы англис тилин болобу, башка тил болобу, ошол тилде сериал баштап алсаңар жакшы. Өзүңөргө жаккан жанрдагы сериал баштап алсаңар кызыктуу болот. Бул деген сөз грамматиканы таштап коюу эмес, грамматиканы кылгыла, аз-аздан убагы менен сөздөрдү жаттагыла, көнүгүүлөрдү аткаргыла, анан кошумча убактыңар болгондо ошол сериалды көрсөңөр, силер үчүн аябай жакшы практика болот, аябай жакшы кызыктуу болот силер үчүн. Ошо кызыктуу кылсаңар, тил үйрөнүү силер үчүн алда канча эффективдүү болуп, анан таштап койбостон улантып кетүүгө жардам берет да ошол. Кийинки эрежебиз болсо, бул сөз жаттоого, фраза жаттоого багытталган болсун. Негизи тил үйрөнүүдө көп сөз билүү, көп фраза билүү, идиомаларды билүү аябай маанилүү да. Казанда болсо чөмүчкө чыгат дегендей, ошол сөздөрдүн маанилерин, түшүндүрмөлөрүн билсек, анан практика кылганда ошолорду туура колдонгонду үйрөнөбүз. Эгер аларды билбесек, миң практика кылганыбыз менен пайдасыз болуп калат. Ошого биринчи сөздөрдү, фразаларды түшүндүрмөлөр менен билген жакшы. Мен сөз жаттаганда мындай кылам. Сөздүк дептерим көбүнчө жанымда жүрөт. Кичинекей блокнотум бар. Ошол блокнотко тил үйрөнүп атканда дайыма жанымда турат дагы. Билбеген сөздөрдү дароо жазып, котормосун түшүндүрмөлөрү менен жазып алам. Анан ошол көбүнчө жанымда жүрөт. Мисалы, автобуста баратасыңбы, же бир жерде кезек күтүп турасыңбы, же да бир нерсе кылып атасыңбы, дароо ошону ача коюп, ошол жака жазган сөздөрдү, фразаларды мынтип кайталайм да, бир сыйра нелерди жазыпмын, ошол эффективдүү болот. Жаныңда дайыма жүрүш керек сөздүк дептериң. Анан тил үйрөнүп атканда жаңы бир сөздөрдү үйрөнгөндө ошол сөздүк дептерге ошону жазып алышың керек. Анан дайыма жаныңда ташып жүрсөң, ошол сөздү жаттап калууга аябай ыңгайлуу метод да. Анан көпчүлүк эме кылышат, жанакындай сөздүк китепчелер болот го. Мен андай сөздүк китепчелерди алып сөз жаттап такыр колдонбодум. Мен эме кылып атканда, тил үйрөнүп атканда, мисалы китеп окуп атасың, бир нерсе кылып атасың, арасында билбеген сөз бар. Мен ошону өзүм жазып, билбеген сөзүм өзүм изилдеп, интернеттен карап, котормолорун, түшүндүрмөлөрүн өзүм карап, өзүм жана блокнотко түшүргөндө эсте калат. Анан кийин тиякта кайталаганда андан дагы жакшы эсте калат. Жанагы даяр эле сөздүктү жаттай бербей, өзүң ошол сөздүктү түзүп жаттаганың эффективдүү болот да. Силерге дагы ушул ыкманы сунуштайм. Кийинки мен сунуштаган нерсе бул офлайн болобу, онлайн болобу курстарга баруу. Кээ бир адамдардан угуп калам, курстарга барбай эле коюш керек. Алар калп эле бир нерсени үйрөтө берет же ушул сыяктуу мындай негатив пикирлерди угуп калам да. Мен бул пикирлерге кошулбайм. Мисалы, сен курска барсаң, бир мугалимден же репетитордон тил үйрөнөсүң да. Анан ал уже тилди үйрөнүп бүткөн, сен басып өткөн жолду басып өткөн. Демек, ал сага көп жерден жардамчы болуп, көп жерден жол көрсөтүүчү боло алат. Мисалы үчүн, бир грамматикалык теманы ал 10 видео көрүп, анан 10 макалаларды окуп, анан түшүнсө, ал ошол түшүнгөнүн сага оңоюраак кылып түшүндүрүп бергени аракет кылат. Албетте жакшы мугалим тапсаң же жакшы репетитор тапсаң. Өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт, ал жакта группаларың болот, алар менен атаандашып окуйсуң, же ушул сыяктуу нерселер болот. Ошого эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, курстарга жазылгыла, онлайн болобу, офлайн болобу, курстарда окуганды сунуштайм. Эң акыркы, анан мен аябай маанилүү деп эсептеген бул ыкма бардык тил үйрөнүүчүлөргө сөзсүз түрдө керек да. Дисциплина деп коебуз муну. Илимий тилде мындайча айтканда туруктуулук деп которуп алсак болот. Мисалы, тил үйрөнүп атканда, англис тилин үйрөнүп атканда, мисалы, жумасына бир жолу, эки жолу отуруп 5-6 сааттан окуп койгонго караганда, күн сайын 30-40 мүнөттөн бөлүп окуган жакшыраак болот. Жанакы 1-2 саат окуп коюп, калган күндөрү таштап койгонго карагандачы. Мисалы, Duolingo деген тиркеме бар. Акысыз
тил үйрөнсөң болот аяктан. Ошону мисалы күн сайын 10 мүнөттөн 15 мүнөттөн ойноп турган жакшы. Күн сайын грамматикалык китептин кандайдыр бир бөлүгүн кыска аз-аздан болсо деле окуп турган жакшы. Мындайча айтканда токтобош керек, туруктуулук болуш керек. Бир күн окуп, бир күн окубай, анан бир күн окуп, бир жума таштап коюп, ушундай эмес, туруктуулук болгон аябай маанилүү. Туруктуулук жок болсо, тиги үйрөнгөн күндө, тиги 2-3 күн мурун үйрөнгөнүңдү унутуп каласың дагы, 2-3 күн кайра башынан баштасаң, алар жок да мээңде. Ошого туруктуулук болуш керек. Күнүнө аз-аздан болсо дагы окуп туруш керек. Аз-аздан болсо дагы убакыт бөлүп, сөз жаттайсыңбы, видео көрөсүңбү, бир нерсе кылып, иши кылса, ошол чын жырча үзүлбөш керек. Бул аябай маанилүү деп ойлойм. Албетте, чарчаган күндөрүбүз болот, башка жумуштарыбыз баштан ашып, тил үйрөнүүдө тоскоолдук жараткан болот. Бирок ал учурларда дагы таштап койбостон, жакшылап эс алып алып, кайра тил үйрөнүүнү улантып кеткен аябай жакшы. Туура эс алып алыш керек да, чарчаңкы абалда үйрөнгөнгө караганда жакшы эс алып алып, анан үйрөнгөндү сунуштайм. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз аягына келип жетти. Аягына чейин көргөнүңөргө, убактыңарга рахмат. Эгерде пайдалуу болгон болсо, арасынан кандайдыр бир методдорду колдонгон болсоңор, аябай кубанычтабыз. Кийинки чыгарылышта мен силерге англис тилин үйрөнүү үчүн жанагы интернеттеги акысыз китептердин топтомун жана ошондой эле англис тилин акысыз үйрөтүүчү тиркемелердин топтомун, YouTube каналдардын топтомун бөлүшөм. Кийинки чыгарылыштарды дагы ошол жактан көрүп, мүмкүн ошол жактагы китептерди пайдалансаңар деген ойдомун. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта тургула.